Саламатсыңарбы менин окуучуларым? Бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы карысы бардын ырысы бар. Силер менен Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын орус тили жана адабияты мугалими Базарбаева Зайнап Акматжановна. Бүгүнкү сабагыбыздын максаттары: кара адамдарды урматтап сүйлөөнү, жардам берүүнү жана алардын кеңештерин угуп турууну үйрөнөбүз. Чоң ата, чоң энелерибиздин кадыр баркын түшүнөбүз жана кайрымдуулукка тарбияланабыз. 1 октябрь эл аралык карылар күнү деп табылган. Бул күндү 1990-жылы Бириккен Улуттар уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Ал эми Кыргызстанда 26 жылдан бери кыргыз эли бул майрам күнү катары карыларга жылуу сөзүн айтып, жакшы тилектерин билдирип, кадырлап келет. Бүгүн да бизде ар кандай иш-чаралар белгиленген. Ата жөлөп турган тирек, эне акыл насаат булагы демекчи. Бизди бул дүйнөгө алып келген, тарбиясын берген ата-энелер. Ар бир адам улгаят. Ошондуктан карыларга сый-урмат жасоо ар бир адамдын милдети болсо керек. Карылар көптү көргөн көсөм адамдар десек жаңылышпайбыз. Кара адамдарга ким сый-урмат көрсөтсө, ал сөзсүз кийин кайтат. Карыны сыйласаң, абийир табасың деп бекеринен айтылбаса керек. Улгайган адамдардын аракети аркылуу биз азыр бакубат жашоодо өмүр сүрүүдөбүз. Боорукерлик, кайрымдуулук ар бирибизде болушу зарыл. Жакшылык, асылзаттык, сый-урмат үй-бүлөдөн башталат. Түрдүү жардамды дагы аянбайлы. Жок дегенде бир кара адамдын эшигин шыпырып, карын күрөп берип койсок, колубузга жугуп калбайт. Карыларга акчанын, байлыктын, бийликтин кереги жок. Болгону көңүл гана. Сөзсүз эле туугандарың эмес, көчөдө бараткан карыларга деле оор баштыгын көтөрүшүп койсок батасын алабыз. Албетте биздин өкмөт колдон келишинче карыларга кам көрүүдө. Ал эми жыл сайын 1 октябрда карылар күнү белгиленип, кичине болсо да пенсиялар көтөрүлүүдө. Карыларды 1 октябрда гана эстебестен, күн сайын эстеп турсак жакшы болоор эле. Биздин улгайган адамдарга мамилебиз албетте ак ниеттүү. Кара адамдар көптү көргөн, кээ бирлери согушка да катышып келишкен. Булар көптөгөн пайдалуу нерселерди бизге үйрөтө алат жана кызыктуу нерселерди айтып бере алат. Карыларды көзү тирүү кезинде колдоп, жардамдашып, алардын ар кандай көйгөйлөрүн угуп чече билүүбүз керек. Ар бир адам улгаят. Ошондуктан карыларга сый-урмат жасоо ар бир адамдын милдети. Үйгө тапшырма, менин сүйүктүү чоң апам деген темада аңгеме түзүп келгиле.